Бишкек шаарынын жогорку катмарынын көпчүлүк бөлүгүн электр энергия менен камсыздоочу парковый көмөк чордонунда жаңылоо иштери ортолоп калды. Бир аптага жетпей көмөк чордондун кубаттуулугу көбөйөт. Бул көмөк чордон буга чейин 40 000 киловатт кубаттуулуктагы электр энергиясын берсе, оңдоп түзөө иштеринен кийин кубаттуулугу 65 000 киловатт болгон электр энергия бөлүштүрүүгө күчү жетет. Аткарылып жаткан жумуштар кыш күз мезгилине карата даярдыктын алкагында ишке ашууда. Адистер жыл сайын талдоо жүргүзүп, керектөөчүлөрдүн муктаждыгына жараша оңдоп түзөө иштерин жасайт. Антпесе кыш күчүнө киргенде маселе жаралышы ыктымал. Кубаттуулуктарын көбөйтпөсөк, ошо потребление өсүшүнө көбөйтпөсөк, анда биздин сөзсүз өчүрүш керек болуп калат. Тиги трансформаторду сакташ үчүн. Ал ар бир трансформатор өзүнүн өткөрүнүлүк кубаттуулугу бар да. Эгерде ал 16 болсо, андан аша өтө албайт. Андан өсүп бараткан болсо, анда биз сөзсүз өчүрүш керек болуп калат. Энергетиктер жаздан тарта келерки кыштын камын көрөт. Кыргыз электр тармактары ишканасы быйыл 98 көмөк чордондо жана узундугу 145 чакырымдан ашык аба чубалгыларын капиталдык оңдоодон өткөргөн. Андан тышкары 172 көмөк чордондо жана 92 трансформатор кезектеги оңдоодон өткөн. Эми кышка даярдыкты атайын түзүлгөн комиссия текшерет. Эмки жумадан баштап комиссия түзүлдү. Борбордук аппараттын адистери кирди. ГКПНдин, ГТБдин, анан улуттук энерго холдингдин адистери кирет. 2 жумада текшерүүнү бүтүрөбүз. Андан кийин толук маалымат чыгат. Бишкек жебин кышка даярдоо максатында бир катар жумуштар аяктап калды. Бул жылы 1 140 000 тонна көмүр камдоо пландалып, анын 740 000 тоннасы жергиликтүү көмүр болсо, калганы четтен келген. Учурда жепке кара отундун 100 000 тоннасы алынып келинген. Аны менен кошо жабдуулар оңдоп түзөөдөн өткөн. ТЭЦ Бишкекте 15 буу казан бар, 7 турбогенератор бар. Жалпы текущий ремонт, средний ремонт деп коет. Ошол ремонттор баары аяктады. Азыр жанагы электрофильтр деп коет. Ошо электрофильтринде жумуштар жүрүп атат. Кышка 13 буу казан менен киргенге пландаштырып атабыз. Турбогенератор боюнча 7-өнүн ичинен 6 менен киргенге пландаштырып атабыз. Токтогул суу сактагычында топтолгон суу өлкөдөгү энергетикалык туруктуулукка таасирин тийгизет. Быйыл болжолдогон көлөмдөн ашыгыраак суу чогулушу күтүлүүдө. Тагыраагы адистер жылытуу мезгилине 17 миллиард 200 миллион куб топтолгон суу менен киребиз деп пландап жатышат. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.